Тушалган махабат. Автору жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Асель бул күнү өзгөчө болчу. Күндөгүдөн шаңдуу куунак. Бала күнүндөгүдөй күлкүсү катуу чыгып шоктонуп отурду. Ильяс экөө бул күнү көпкө чейин бирге болушту. Башына жоолукту уруп салган кыз Ильястын жетегинде шаар кыдырып жүрдү. Айлананы суктана карап, улам көздөрүн жумуп терең дем алып жаткан кызды көрүп, Ильяс эркин жашоону сагынган үчүн деп болжоду. А бирок кыздын бул шаар менен өз ичинде тынысын коштошуп жатканын сезбеди. Үйгө абдан кеч кайтышты. Кубалашып кирип келген алар босоого жеткенде дымып, жөн гана бирин бири тиктеп тура беришти. Ильяс кызга жакындап, мурдуна мурдун тийгизип алды. Ильяс жалындуу шыбырап кызды так көтөрө бөлмөгө кирип кетти. Ильяс ашкана тараптан чыккан үндөн ойгонуп, терезени караса күн эбак чыгып көтөрүлүп калган экен. Жаткан ордунан бир канча убакыт турбай бактылуу жылмайып магдырап жата берди. Бир убакта колдорун кирип ордунан козголо ашкана тарапка өттү. Асель чачын төбөсүнө байлап, күйүгүп шашыла бир нерсе бышырып жаткан экен. Артынан келген Ильязды кызды кучактап алды. Көздөрүн жумуп чачтарынан ырахаттана жыттап койду. Сен тамак жасаганды үйрөндүңбү, деди бетинен өп. Сага өз колдорум менен акыркы жолу жасап берейин деген Асель күлүмсүрөдү. Акыркы жолу? Ильяс түшүнбөгөндөй бир кашын көтөрүп сурады. Ошондо гана Асель ичиндеги оюн сыртка айтып алганын түшүндү. Ой, биринчи жолу могуну бышырам деп башымда чаташты, деди кыз шашыла сөзүн оңдоп. Ошондой десең, мен эң бактылуу күндөрүм башталганда акыркы жолу дебей. Бар жуунуп чык, тамактанабыз. Асель Ильясты шаштырып түрткүлөп ваннага киргизип жиберди да ашканадагы стулга отура кетти. Көзүнөн тамган жашты сүртүп, Асель шек алдырба, баары жакшы болот, сенде эмес, бирок Ильяста баары сонун болот деп жатты. Экөө дагы адатынча тамакталашып бири-бирине тийишип жатып тамактанышты. Эшик оозуна узатып келген Асель Ильяздын көйнөгөнү жакасын түздөп жатып жакын келип жигитти шуу этип жыттап алды. Сагынбай тур, кеч келемин деген Ильяс кыздын жүзүнөн өп сыртка чыкты. Эшикти ачып ошол турган калыбында катты. Анткени маңдайында жетекчиси Кабыл Токторович менен кошо кармоочу топ турган. Ильясты ээн бөлмөгө алып кирип салышты. Жалаң дубал болуп, төбөдө гана кичинекей терезеден жарык түшүп турган бөлмөдө ары-бери басып жүрдү. Кантип таап келишти? Ким айтты? Асель эмне болду экен деген суроолор нээсинде айланып, өзүн коёрго жер таппай, тар бөлмөдө капаска түшкөн куштай тыбырчылай берди. Бир убакта оор болгон темир каалга ачылып, Кабыл Токторович кирип келди. Ильяс алгач корккондон денесин майда калтырак басып, артка кетенчиктей берип кайра чыйралды. Кабыл Токторович, жап оозуңду, сөз да сүйлөбө, мен сүйлөймүн. Эң оболу жооп берчи, Айжандын эмне күнөөсү бар? Кызым сага эмне душмандык кылды, анын жүзүнө бут коесуң? Токторович бакырып жатты. Атүгүл Ильясты 2-3 жолу чаап да жиберди. Ильяс үн катпастан туруп берди. Азыр ал адам сүйлөөчү сөздүн баары туура болчу. Сен акмак, сени мен ушул түрмөнүн түбүндө чиритем. Чыгып кетти Токторович. Теңс эле басып башын мыкчый олтура калды Ильяс. Асель отурган бөлмөгө Альберт кирип келди. Ордунан атып турган кыз жигитке жетип келип жүзүнө чаап жиберди. Сенин ишиң да бул? Жок, Асель, жок, мен убадама туруп сени күттүм. Эми гана уктум силерди кармап кеткенин. Кыз көз жашын төгүп башын чайкады. Ильяска зыян жеткирбейм дегенсиң? Чын эле менин ишим эмес бул. Бөлмөнүн бурчуна тыгылып отура кыз көпкө ыйлады. Анан бир убакта эсине бир нерсе түшкөндөй Альберттин алдына келди. Сактап кал, суранам сенден. Ильязды бул жактан чыгар. Акысына каалаган ишиңди жасаймын. Шер менен сага өмүр бою кул болуп өтөйүн, бирок аны бул жактан чыгар. Альберт, түшүнчү, жашоомдогу менин жалгыз адамым Ильяс, андан башка эч кимим жок. Эми аны да мен үчүн тагдыры талкаланып кетүүсүн каалабайм. Асель биринчи жолу чөгөлөп Альберттен суранып жатты. Бул менин колумда эмес. Билем, сен чече аласың, куткар аны. Токторович кызы Айжан жаткан төрөт үйүнө келди. Бүгүн чыгышмак. Бөлмөсүндө Ильясты күтүп отурган Айжан өңү бозоруп кирип келген атасын көрүп чочуп кетти. Ата,
Кызым деген Токторович кызынын маңдайынан сүйдү. Жакшысыңбы ата? Айжан шаштысы кете атасынын түрүн көрүп ого бетер чочуп жатты. Ильяс кайда, келдиби? Жок. Анан эмне келбейби? Кызым, сени үйгө чыгарып кетели, бир тыңып алгыча биздикинде бол. Кандай дейсиң? Деди атасы сөздү буруп. Жок ата, биз өз үйүбүзгө кетебиз. Тайынем камынып жүрөт да. Ата, эмне болду, айтчы эми. Бир нерсени айта албай жаткандыгыңды көрүп турам го. Кызым, сен акылдуусуң, деген атасы сөздү атайы алыстан баштады. Ильяс издеп жүргөн кыз жөнүндө билет белең? Аселби, табылдыбы? Деди Айжан кубангандай. Токторович кызынын ушунчалык тазалыгына, ичи кеңдигине таң берип да суктанып да турду. Анан баарын шашпай айтып берди. Кызым, сен кандай десең баары ошентип бүтөт. Сенсиз мен чече албайт элем, кызым. Ильяс кайда азыр? Айжандын жүзү сумсайып мелтиреп отурган бойдон сурады. Камап салдык. Асел? Аны да, деди атасы. Ортодо бир канча мүнөттүк тынчтыктан кийин Айжан: ата, деди кайраттуу, Ильясты коюп жибер. Эмне? Токторович ишенбегендей кызын таң кала кайра сурады. Ооба, кое бер ата, мен аны кечирдим. Ага турмушка чыгып башымды байлап жатканда эле баарына даяр болгом. Бир күн келип баары бир ошол издеген кызы каршылаш чыкса, Ильястын колун кое берип жол бошотууга даяр элем. Анткени Аселди сүйөт ал. Сен аны камап, керек болсо өлтүрүп салсаң да Аселди сүйгөн бойдон кетет. Ильястын жанында мен өзүмдү бактылуу сездим. Анын бөлүгү менде бар. Кааласа алдыма келип жашасын, мен өмүр бою бул теманы козгобойм. Ата, ортодо уулубуз бар. Анын келечеги да биздин колубузда. Тайынем бул кабарды укса жыгылып калаары анык. Токторович кызын бооруна кысты. Кызындагы ушунчалык айкөлдүк, кечиримдүүлүк кайдан экенине таң. Өзү ойлогондон да канча акылдуу экен кызы көрсө. Азыр укса чыр салат, башка аялдардай болуп карганат деп күткөн. Мынчалык токтоолук менен кабыл алып, чечип, кечирип коерун да күтпөгөн. Асел ак каалганын алдында кыйла турду. Ичинде өзүн эмне күтүп турганы белгисиз болгон бул үйдүн коңгуроосун басканга даай албай, колундагы Альберт берген даректи дагы бир ирет карап алды да болгон күчүн жыйнап терең дем алып эшик коңгуроосун басты. Каалга ачылып, андан өзүн күлүмсүрөп карап турган Заринаны көрүп көздөрү чоңоюп кетти. Зари, деди араң оозун кыбыратып. Аселька. Бир убакта барып гана өзүнө келген Асел Заринанын кучагына кулады. Кудум апасын көргөн жаш баладай өрөпкө ыйлап жатты. Кудайга шүгүр, жаратканга 1000 мертебе шүгүр деп шыбырап жатты ый аралаш. Үйгө кирип, жайланышып отурган соң дагы эле Асел ишене албай Заринанын колдорун кармалап жатты. Кантип, Зарина? Альберт сөзүндө турду, деген Зарина көзүнө келген жашты сүртүп алды да Аселдин чачынан сылап күлүмсүрөп: дагы бир жолугушууга даярсыңбы? Деди сырдуу. Дагы бир? Сен шер ушул жердеби? Деген кыздын көздөрү коркунучка толуп турду. Анткени Аселдин качып кетип жараткан маселеси үчүн шер унчукпай кое албайт экенин билет. Майя, деди Зарина артына карап кыйкырып. Асел да Зарина үн салган жака башын бурду. Ошол убакта чоң залга кире бергендеги дубалдан колуна мамалак көтөргөн кичинекей кыз карап турду буларды. Мия, келчи, деген Зарина кызга колун сунду. Кичинекей улам жакындаган сайын Аселдин жүрөгүнүн дүкүлдөгөнү катуулап, кулак түбү чуулдап чыкты. Качан гана кыз булардын маңдайына келгенде Асел өзүнүкүндөй жапжашыл бакырайган көздү көрдү. Зари. Асел оюна келген сөздү андан ары улай албай такады. Сенин кызың Мия, деди Зарина. Аселдин көздөрүнөн жаштар салаалап төгүлүп кетти. Кызым, деди үнү бүтүп шыбырап. Кичинекейдин алдына тизелеп отура калып кучагына басты. Негедир кыз да Аселден жатыркабай кайра көптөн күтүп жүргөндөй колдорун апасынын мойнуна асып алып тура берди. Асел улам өпкүлөп кайра кучагына басып, деги тойчудай эмес кызына: кантип ушундай болду? Мага өлдү дешкен, сени да жок кылып салышкан деген, деди Асел бир убакта жаштуу көздөрүн Заринага кадап. Ооба, негизи ошондой буйрук келген экен шефтен. Бирок Альберт алдынан сүйлөшүп мага кошуп, кызын түн жарымда төрөтканадан качырып жиберди. Кыздын ордуна башка өлүү төрөлгөн баланы коюшуптур.
Биз бир жума Москвада турган соң Альберттин алдын ала даярдап койгон башка документтери менен Германияга келдик. Мия бул жакта эң күчтүү врачтардын көзөмөлүндө болду. Айына жетпей төрөлгөндүктөн аябай алсыз болчу. Бирок Альберт Мия үчүн баарын жасады. Бул сырды экөөбүздөн башка жан билбейт. Альберт мага сөз берген, качандыр бир убакта Аселди кошо алып келем, ал дүйнөдөн чыгарам деп. Мияга сен жөнүндө көп айткам. Сени алыс жактарда иштейт дегем, анын бөлмөсүндө сени сүрөттөрүң көп, деди Зарина Аселге баарын түшүндүрүп. Асел ыйлап жатты. Альбертке ушул убакта чын дилден ыраазы болуп турду. Акыркы жолу Аселди абактан чыгарып жаткандагы Альбертти эстеди. Асел, сенин алдыңда кечирилгис күнөөлөрүм көп. Баары үчүн кечирим сураймын. Жашооңду бузганым, талкалаганым, ыйлатканым баары үчүн. Билесиң, сөзгө жокмун. Ичимдегини оңой менен сыртка чыгарып түшүндүрүп бере албайм. Азыр сени боштондукка кое берип, өзүм сенин ордуңа түрмөгө киргеним да сенин алдыңдагы күнөөмдү жеңилдетпейт. Бул жерде баары даяр. Бүгүн Москва аркылуу Германияга учасың. Бул даректе сени керектүү адамдар тосуп алат, деп колуна чакан баштык карматкан. Анда пачка болуп оролгон акча менен жаңы документ. Асел кеткенден соң Ильясты кое беришти. Кабыл Токторовичтин бөлмөсүндө өз каалоосу менен иштен бошотуу тууралуу арызын кармап отурду. Ильяс, мындай болуусун эч ким каалаган эмес. Сен мыйзам алдында жооп берчү иш жасадың. Бирок билесиңби, мен атамын. Мен эң алсыз тарабым сенде. Кызым Айжан үчүн дүйнөнү көңтөрүп, сапырып ийүүгө даярмын. Бирок Айжан жашоодо менден бул нерселерди суранган эмес. Биринчи жолу сен үчүн суранды. Ал кызды кое бердик, сени дагы. Бирок мунун баасын башка адам экөөңөр үчүн өмүрү менен төлөдү. Азыр бул жактан чыгып кайда баруу өз колуңда. Кааласаң тиги кызды издеп дүйнөгө кез. Кааласаң Айжан менен уулуңдун алдына бар. Бирок Айжанга барсаң кайра башка чечим чыгаруу үчүн жол жок болот. Бул дегени аны бактылуу кылууга милдеттүү болосуң. Экинчи мындай катачылыгың үчүн кечирим болбойт. Ильяздын баягы Аселге кезиги электеги тынч жашоосу калыбына келди. Уулу өмүрүнүн жүрөгүнүн жарымын айланды. Бактылуу, бирок ичинде бактысыз да эле. Көкүрөгүнүн бир бурчу оор тартып, Аселдин ордун эч кимге бербейт эле. Баягы эски чемоданга ыргытылган Аселдин сүрөтү ошол текчеден кайра орун алды. Муну Айжан өзү коюп койду. Сүрөткө узак тигилип алган Ильяс, бактылуусуң деп ойлойм, периштем, деди. Асел абактан бошотулары менен өлкөгө мыйзамдагы ууру катары таанымал Альберт Крикосян кармалгандыгы тууралуу маалымат расмий түрдө берилди. Ал эми наркобарон мафиоз издөөдөгү шердин денеси Манхэттендеги особнягынан табылды. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн бул Крим дүйнө өкүлүнүн өлүмү баары үчүн табышмак бойдон калып кетти. Асел кетти. Бул жолу Ильястан бүтүндөй кетти. Бул жарык дүйнөдөгү жалгыз жакынынын жашоосун сактоо үчүн ал менен көрүшпөстөн кетти. Бирок ошол эле убакта жүрөгүнүн астында экөөнүн таттуу махабатынан жаралган сүйүүлөрүнүн мөмөсүн көтөрүп кеткенин билбеди. Бул дегени күтүлбөстүктөргө бай тагдырдын жолу алардын жолдорун балким 10-20 жылдан кийин да кездештирери мүмкүн. Бул жолу да тагдыр пенденин чечимин, анын планын өзгөрттү. Балким качандыр бир Асел өзү да билбеген абалда алып кеткен жүрөгүнүн астындагы Ильястын баласы экөөнүн бул жалганда дагы бир ирет кездешип алуусуна түрткү болоор.